Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa' bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Bugünkü sabağımız Sunanut Tayammum. Tayammumdun sünnetleri eken. Tayammumdu sünnetleri birinçile Bismillah menen başlaştık. Bismillahirrahmanirrahim menen başlayıp, uşul daratta Bismillah'ta aytkanыбыздай, tayammumda dağı Bismillahirrahmanirrahim menen başlaş sünnet bolat. O tartip jana tartip menen alуу. Yani uşul birinçi urganda jana azыр aytkanda birinçi eki kol durup жүзүбүзгө, jana eki kol durup eki оң koldan başlap ошондой кылып tartip menen atkаруу. Jana wal muwalat, yani birinin artıdan birini keçiktirбестен müçölördü teziden tayammum kılıp masah kılуу. Jana iqbalul yadayni ba'da wad'ihima fi turab ve idbaruhuma ve nafduhuma. Iqbalul yadayni ba'da wad'ihima fi turab. Uşul toprakka je kumga kolubuzdu koygondan keyin, yani idbar dep aldı jagına azmaz türtöbüz, idbar artı jagına türtöbüz. Ошо toprakka жашыраак manjalardı matыrat ekенбиz ушундай. Жашыраак artı aldına türtöt ekенбиz, жылдырат ekенбиz koldu. Yani iqbalul yadayn, idbarul yadayn. Ошондой kılıp ve nafduhuma, jana topraktan kötörgöndeki koldu kagat ekенбиz. Sual ötele köp toprak bolup ketse, жүзүбүзгө сүрткөндө, жүзүбүzгө toprak köp жабышып кала турган болсо, андан да шарият кайтарган негиз. Ошондуктан köp боло турган болсо, аны кагып коет экенбиз. Алмаз кагып, колдо köp жабышкан топрактарды, кумдарды түшүрөбүз дагы, кийин масх кылат экенбиз жүзүбүзгө же болсо колубузга. Çünkü wa nafduhuma, yani kagуу деген, эки колду кагат экенбиз. Wa tafrijil asabi'i. Jana manjalardı açat ekенбиz. Ошол топrak уруп жатканда өтөлө жумуп албастан аны ачып, арасы ачык туруш керек урганда, себеби араларга дагы чаң кириштиги үчүн аны ачып турганыбыз жакшы болот. Ошол тазалануу жакшыраак болот экен ошондо. Ошол азыркы tayammumdun sünnetteri eken, жетөө экен tayammum sünnetteri. Эми tayammumду кечиктирүү mustahab болгон учур болуп калат экен, tayammumду кечиктирип туруу. Tayammum тез эле албастан сууду үмүт кылып турган адам tayammumду кечиктирип турса болот экен. Суу келип калса керек, суу чыгып калса керек азыр деп турса, анда tayammum кылбай күтүп турган жакшы экен, эгер намаздын убакыты чыгып кетпесе. Намаздын башында суу токтоп калган болсо, суу жок болуп калса, намаздын аягына чейин кечиктирип туруу мустахаб болот. Ошондуктан бул жерде дагы вануди ва ta'khirut tayammum. Tayammumду кечиктирүү мустахаб экен. Liman yarju al-ma'a qabla khurujil waqt. Ошол вакыты чыгып кетүүдөн мурда сууду үмүт кылып турган адам үчүн. Суу келип калса керек деп үмүт кылып жаткан адам, анда tayammumду кечиктирип туруу мустахаб болот. Yani galibiz zanda da oyunun көбүндө суу келип калса керек деген нерсе бар. Түшүнүктүү? Бирок суу келбейт деген үмүтү жок болсо, анда таяммум кыла берет ал. Ошол бир үмүт боло турган болсо, анда ошону үмүт кылып турса болот. Ошол суу бар экен, суу келип калат деген үмүт болсо, же бирөө кабар берген болсо, мисал. Ошондуктан себеби суу менен дарат менен намаз окуштук, же болсо ошол суу менен гусул кылып кийин ибадат кылыштык эң жакшысы болот. Ошондуктан аны күтүп турган мустахаб болот. Эми кээде важип дагы болуп калат экен. Ошол кечиктирип туруу мустахаб дедик, жакшы болот. Эми важип болуп калат, таяммум алса күнөөкөр болуп калат экен ал учурда. Ошондуктан анда таяммумду кечиктирүү важип болот. Яжибу ат-та'khirу bil wa'di bil ma. Бирөө сууду алып келүүгө ваада берген. Азыр күтүп туруң, сизге суу алып келем деди, ваада берип кетти азыр. Эгер ушундай боло турган болсо, таяммум албай күтүп туруш важип болот экен. Түшүнүктүү? Таяммум албай күтүп туруу важип болот. Валау хафал qada дет. Эгер бул жерде qada болуштугунан коркуп турса дагы, түшүнүктүү? Qada болуштугунан корксо дагы бул жерде күтүп турат. Бирок ошол убакыттын эң аягында дагы суу келбесе, кийин таяммум кылып окушу мүмкүн. Бирок ага чейин күтүп туруу важип болот. Бирок азыркы андан мурдагы маселебизде күтпөй эле окуй берсе күнөөкөр болбойт ал. Bir oyunun köyündeki su kelip kala eкен деген bir ümit bola turgan bolsa, tayammum kılıp okuy verse kütbösten anda günökör bolbayt.
Экинчи маселебизде күтүш важип болот. Yani ошол вакыттын аягына чейин күтөт. Суу келбегенден кийин, ал суу алып келбесе, вада кылган адам анда таяммум кылып, ошол намазын окуй берет. ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء ديت. Жана бул жерде кечиктирүү важип болот. Бир кийимди вада кылган болсо бирөө. Бул ошого окшош маселе болгондугу үчүн, бул жакта да кошумча биз таяммумда азыр айтылган маселебизге окшош болгондугу үчүн бул маселени да айтып кетилип жатат. Бирөө жалаңач калган, кийими жок. Таптакыр кийими жок боло турган болсо, бирөө айтты, сиз азыр отуруп туруң, мен сизге кийим алып келем деди. Кийим алып келем деп кеткен, ушул адамга дагы ошо кийим алып келүү вада кылып кеткен адам күтүп отурган, кийим күтүп отурган адам дагы кечиктирүү важип болот экен. Yani yacibu ta'khir. Kechiktirүү важип болот. Бул жерде да фарз болот. Ау иссиқа же болбосом кудуктан алдында турат, бирөө күтүп, челек алып келем деди, чак алып келем, ошол жерде жип менен келип суп алабыз деди. Анда да күтүп туруу важип болот экен. Эгер ошол кала болуп калыштыгынан коркпосо. Бул да азыркы экинчи маселебизге окшойт экен да. Бул жерде да важип болот. Үстүндөгү маселеде дагы важип болот экен. Ошол вада кылып кеткен кишини күтүп туруу важип экен. Эгер ушул жерде корксо, таяммум кылып окуй берет. Ошо намаздын убакыты чыгып кетейин деп калды, ошондо таяммум кылып, намазын окуй берет. Же болбосо кийим азыр кеткен болсо дагы, бул жерде дагы намазын окуй берет. Түшүнүктүбү? ويجب طلب الماء. Эми сууду талап кылуу важип болот дагы. ويجب طلب الماء إلى مقدار 400 خطوة إن ظن قربه مع الأمن وإلا فلا. Сууду талап кылуу важип болот экен. Эгер бир жакын жерде суу болсо керек деп ойлосо. Ушул жерде суу бар бекен деди, ал жакта чөл жакта болсо баягы куштар айланып турган болушу мүмкүн. Суу болгон жерде куштар көрүнөт. Же болсо жашыл болуп дарактар көрүнүп турат алыстан. Ушул жер бир суудун белгиси болуп турат. Же ошол жактан бир белги болуп жатат, ошол суу бар экенин бир ишарасы көрүнүп жатат. Ошол жерде сууду издөө важип болот экен. Yani yajibu talabul ma, ошол сууду талап кылуу важип болот. Же өзү барышы мүмкүн, же болсо бирөө бир элчи жөнөтүшү мүмкүн ал жака. Бул ошол 3-400 метр издеш керек экен айланасын. Түшүнүктүү? Ар жагдан айланып, сууду издеп, талап кылуу важип болот экен. Талап кылуу важип болот, ошол жакын деп ойлосо. Түшүнүктүү? Ошол бир 100-200 метр жүргөндө жана баягы өзүнө башка бир жырткыч айбандар же болсо башка бир адам кол салуусунан коркпосо. Түшүнүктүү? Ошо тынч боло турган болсо, тынчтык болсо барып издесе болот. Же бир душмандан, же бир жырткыч айбандан корксо, бир чөлдө кетип жаткан болсо, анда издеп отурбайт ал. Таяммум кылып, намазын окуй берет. Жана важип болот, бул жерде зарыл болот, талабуху мимман хуа мааху. Сапарда бирге кетип жаткан шеригиден суу сураштыгы дагы важип болот экен. Ошону айтып жатат. Ваяжибу талабуху мимман хуа мааху. Сапарда бирге болгон шеригиден дагы суу талап кылса важип болот. Ин кана фи махаллин ла ташиху бихи нуфус. Эгер ушундай бир жерде болсо, экөө сууду кызганбай турган жерде болсо. Кээде сууду кызгана турган жер болуп калышы мүмкүн, сууду сата турган жерлер болуп калат да, ошондой жерлер болот. Суу жетишсиз, суу табылбай турган жерлер болот. Ал жерде суу сатылат. Эгер ушундай жер боло турган болсо, ал жерде сууду кызгана турган жер болот алды. Эгер ушундай жер болсо, ал шеригиден суу сураса бербеслиги да мүмкүн ал. Бирок суу мөлчүл мол болуп турган жер болсо, Кыргызстанга окшогон суу кеңири жер болсо, Мисирде да мисалы суу кеңири, Нил дарыясы бар, кеңири. Ошондой бир жер боло турган болсо, анда сууду баягы бербейт деген ой жок да, суу берилет. Сураса сууду бере берет. Сууду кызганбай турган жер болсо, ушундай жерде сууду сураштык важип болот экен. Түшүнүктүбү? Суу сураштык важип болот. Жана экинчи маселе суу сатып алуу маселеси. Эгер суу жок болуп калды, бирок магазиндерде суу турат. Акчаңыз дагы бар. Акчаңыз болсо суу сатып аласыз анда. Сууду сатып алып, ушуга дарат аласыз, таяммум кылбайсыз. Ошондуктан бул жерде сиз шериңизден сурасаңыз, ва иллам ю'тиhi illa bi thamanin mislihi.
Yani va illam yu'tihi al berbey жетет, бирок акчага сатам dedi. Сууду сурасаңыз, эми сууңду бер, мен дарат алып алайын десеңиз, айтып жатат, 1 литрин 10 жунайдан сатам. Деп сизге ошондой акча айта турган болсо, илля би саманин мислихи лазимаху ширауху бихи dedi. Эгер ошондой баада азыр шаарда канчага сатылып жаткан болсо, ушул бааны айт. Түшүнүктүү? Азыр мисалы 5 жунай азыр турабы? 1 литр суу 5 жунай, мисалы 5 жунайга сатам dedi. Же 6 жунайга азмаз 1 жунай үстүнө койду. 6 сомго сатам dedi мисалы, анда сатып алат экен. Эгер көп эле кыймат айта турган болсо, ага 2 эсе кылып айтса, 5 жунай болсо 10 жунай десе, же 15 жунай деп айта турган болсо, анда аны сатып албайт экен. Ага себеби зыян келет да. Акча жагында да кымбат болуп жатат, ошондуктан ва иллам ю'тиhi illa bi thamanin mislihi lazimahu shira'uhu bihi in kana ma'ahu. Эгер акчасы болсо, ал аны сууду сатып алса болот экен. Fadilan an nafaqatihi. Yani ушул акча нафакасыдан ашыкча акча боло турган болсо. Мисалы жолду сапарда кетип жатат, сапарда өзүгө жетерлик акчасы бар, андан ашыкча суу сатып алайын десе, ал акча түгөп калуусу мүмкүн. Ошондуктан өзүнүн тамак ашыдан жетерлик акча болсо, андан да көбүрөөк акча боло турган болсо, сатып алса болот экен. Эгер ал өзүнүн тамак ашына жетпесе, анда таяммум кылып намазын окуй берет, акчасын тамак ашына иштетет экен. Же болсо кээде ушул акчаны кээ бир жүк ташыганда же башкада ошол жака иштетиши да мүмкүн. Же акчасы бар, жолдо бензин куюш керек. Мисалы азыр учурда мисалы машинага бензин куюш керек, же бир нерсе сатып алыш керек. Эгер ошондой болуп калса дагы, ушул акчаны суу сатып албастан таяммум кылып намаз окуса болот, эгер сатам десе шериги. Ва юсалли бит-таяммумил вахиди ма ша'a минал фараиди. Жана бир эле таяммум менен каалаганча фарз намаздарды окусак болот экен. Каалаганча нафил намаздарды окусак болот экен. Өткөндө ушундай суроо болду эле. Yani bir tayammum менен канча намаз окусак болот? Yani bir tayammum менен бир эле маал намаз окуйсузбу? Же 5 маалды окусак болобу? Мисалы пешинде сиз таяммум кылган болсоңуз, пешинде окусаңыз, асырда окусаңыз, шамда окусаңыз, мисалы ошол таяммум сынбаса, азыр сына турган нерселерди айтабыз. Ошол жайыз билсе жайыз экен. Эгер бир эле таяммум менен каалаганча фарз намаздарды, себеби бул дарат сыяктуу эле болот экен. Сиз бир эле дарат менен 3-4 маал намазды окусаңыз болот эле. Ошондой эле бул дарат сыяктуу эле көптөгөн фарз намаздарды, же болсо канчаланган каза намаздарды окусаңыз болот, нафил намаздарды окусаңыз болот. Ошондой кылсаңыз болот экен. Эгер суу таппай калсаңыз окуй бересиз. Эгер суу чыгып калса, даратың сынат таяммумда. Ошол бирок болгону убакыттан мурда таяммум кылат. Таяммум алганда намаздын убакыты кирүүдөн мурда таяммум кылып турат. Yani wasahha taqdimuhu ala al-waqt. Азыр намаздын убакыты кирүүдөн мурда таяммум алсак дагы дурус экен, болот экен. Түшүнүктүү? Yani tayammum alayын деп жатасыз, бирок намаздын убактыдан мурда эле, азан чакырбастан мурда таяммум кылып алсаңыз да болот экен. Азан чакыргандан кийин дагы кылсак болот, бул жайыз экөөсү дагы. Бая сахиби үзүр азан чакыргандан кийин тарат алат эле. Үзүрү бар адам. Бая дарат ар бир намазга дарат алып турган киши убакыт киргенден кийин дарат алыш керек эди, бирок таяммумда андай эмес экен. Таяммумда анын убакыты кирбей туруп дагы убакыт киргенден кийин дагы таяммум кылсак жайыз экен. Түшүнүктүү? Балки мустахаб болот өз негизи. Намазды убакыты кирүүдөн мурда сиз таяммум алып намазга даяр болуп туруштуңуз мустахаб болот. Намаз убакыты кирбестен туруп сиз дарат алып намазга даяр туруштуңуз ал мустахаб болот. Убакыты кирбестен туруп сиз тарат алып мечитке кирип даяр туруштуңуз ал мустахаб болот. Yani ибадатка даяр туруу болот. Эми жаракаттуу адамдын таяммуму кандай болот? Жаракаттуу адамдын таяммуму бул жерде ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم. Сиздин денеңиздин көбүрөгү жаракат. Жаракаттуу болуп калды. Денеңиздин көп жерине бир жара чыкты мисалы. Же ушундай бир бүдүрлөр чыгып кетти, суу тийсе зыян боло турган болду. Же болбосо бир денеңиздин жарымына
ушундай бир абал болуп калды. Же болбосо башыңызга, жүзүңүзгө, колдоруңузга ушундай бир жаракаттар чыкты. Анда таяммум кылышыңыз керек экен анда. Таяммум кыласыз, таяммум менен ибадат кылат экенбиз. وإن كان أكثره صحيحا غسله дейт. Эгер дененин көбүрөгү жакшы боло турган болсо, бая жаракат жок, бирок кээ бир жери жаракат тийген. Мисалы, колунун бир жери кесилген, же колунун бир жерине бир жарак чыккан, ошол жерде эле чүпүрөк менен байлап салган, же ачык эле турат ушул жер. Эгер ушундай болсо, калган жери соо боло турган болсо, калган жерин жууп, ушул жерге мас тартып коет экен. Түшүнүктүү? Ва масахал жариха дейт. Ошол жаракат болгон жерге масх тартып коюлат, таяммум кылбайт андай. Ва ла яжмау байнал гасл ва таяммум. Негизги баягы гасл менен таяммумдун ортосун жам кылбайт экен. Яны жууп дагы, масх дагы тартпайт экен. Түшүнүктүү? Себеби шариятта аны экөөсүнү жам кылуу, яны масх дагы тартабыз, жуабыз дагы деген нерсе жок. Ошондуктан бул маселеде дагы экөөсүн жам кылбайт экенбиз. Эми кийинки маселебиз навакиду таяммум. Навакиду таяммум, таяммумду сындыра турган нерселер. Таяммумду кандай нерселер сындырат? Ва янқудуху нақидул вудуи дейт. Даратты сындырган нерселер таяммумду дагы сындырат экен. Даратты эмне нерсеси сындырат деп айткан болсок, таяммумду дагы сындырат, себеби дарат асыл болот. Даратты сындырган нерсе таяммум сындырат. Себеби анын орун басары болуп жатат да. Бул таяммум дараттын орун басары болуп жатат. Ал асылды сындырган нерсе орун басарыны сындырып салат анда. Жана ушул жерде экинчиси бир үзүрүңүз кете турган болсо да даратыңыз сынат. Азыр суу жок эле, суу келип калды. Суу келип калды, ошондо дагы же таяммум алып эми намаз окуйм деп турсаңыз суу чыгып калды. Же бирөө суу алып келип калды. Анда баягы алган таяммумуңуз сынат. Ошол менен кийин ибадат кыласыз. Yani тарат алып кийин ибадат кыласыз. Же болсо баягы душман кетип калды, сизди пайлап отурган. Же жакшы болуп калдыңыз, айыгып калдыңыз. Же баягы суук кетип калды, жылуу болуп калды, мисалы ошондо таяммум сынат экен. Же бир курал таап алдыңыз, куралыңыз жок эле. Кудуктун алдыда туруп, баягы суу ала албай турган эдеңиз, чака жок, же болсо жип жок. Булардын баардыгы ошондой бир үзүр кетип кала турган болсо, анда ошол жерде сиздин таяммумуңуз да сынат экен. Жана ошол жетишерлүү бир сиздин тазаланууга жетишерлүү болгон сууга кудуретиңиз жетип кала турган болсо. Даратыңызга жете турган суу таап калдыңыз. Же болбосо гусул алууга жарактуу болгон, лайыктуу, сизге жетиштүү болгон сууга жетишип калсаңыз, бир эле жолу. Сиз бир жолу үстүңүздөн куюнганга суу таап калсаңыз, анда дагы таяммум сынат экен негизи. ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيده. ومقطوع اليدين da bir mesele, bu uşuğa qoşumça iki kolu kesilgen adam. İki kolu uşul jelkesinden jok eken. Jana iki putu dagı jok eken. İki putu dagı uşul jambaştan jok eken. İza kana biwajhihi jiraha dedi. Жүзүдө да жаракат бар экен. Азыр эки кол дагы жок. Эки колду жууш керекпи де даратта? Эки колду жууш керек. Эки кол барбы? Жок ал. Кол жок ал. Эки путту жууш керек, эки пут дагы жок. Башында бетини, жүзүнү жуайын десе, жүзүдө жаракат бар. Ал кандай кылып ибадат кылат? Кандай кылып тазаланат десе, юсалли би гайри тахаратин ва ла юид дейт. Бул жерде юсалли би гайри тахаратин дейт. Ал сен таяммум кыла алабы? Таяммум кыла албайт ал. Эки колу жок да. Эки колун менен кум уруп жүзүнө сүртөйүн десе, мисалы. Же болбосо жүзүнү өзүнү сүртөйүн десе жерге кейде. Жүзүн жерге ишкайын десе, мисалы. Жерге жаракат турат бетинде. Анда эмне кылат десе, таза ошол дарат албай эле намаз окуйт ал дейт. Түшүнүктүү? Вала юиду дейт. Кийин кайтарбайт экен дейт. Bunun kudreti жеткен ушул да. Суал кийин кайтарат дей тургандар колу же путу болуп калбайт. Ал ушул кесилип кеткен. Ошондуктан бул жерде вахвал асаху дейт.
Кээ бирлер андан ал намазды окубай коет дегендер бар экен. Жок, ал намаз окуй берет. Андай болсо, жүздө жаракат, кол путу жок боло турган болсо, андан намаз сакыт болсо керек дегендер бар экен. Жок, бул жерде себеби дараты жок болуп жатат да. Себеби эгер ушундай бир абал болуп кала турган болсо, дарасыз окуй берет дагы, аны кайтарып отурбайт дейт экен. Түшүнүктүү? Баягы шал болуп калган адам жүзү менен эки колуну жерге сүртүп намаз иштебейт экен ал дагы. Чүнки жүзүнө эгер жүздө жаракат жок болсо, жүзүнө жерге ишкаса болот экен. Негизи. Ошо таяммумдун ордуна өтөт экен да ал дагы ошондой. Жүзүнө жерге ишкап таяммум кылып алса болот. Же болбосо ошол эки колуну мисал жерге ишкап таяммум кылса болот. Же болбосо бир колу кесилген боло турган болсо, бул жерде дагы ошол кесилген жерини ошол аны дагы жерге ишкап, мисал жууган сыяктуу андай кылып таяммум кылсак болот экен. Wallahu a'lam bis-sawab. Жана ошол эки колу эки путу жок адам кантип намаз окуйт? Ал башы менен намаз окуйт. Сажда эткен боюнча тура албай. Эгер эки колу жок, эки пут ошол кандай кылып сажда кылбайт. Аны сажда кылды деген биздей сажда кылбайт алар. Алар ошол рукусуну ошол башын кыймылдатат, рукууда турат, саждасын ылдыйраак кылат. Ол ал бизде бир нерсеге сажда кылып, бизге ошо сажда кылбайт ал. Ал отурган жеринде башы менен ишара кылат ал. Эгер башыны да кыймылдатыштыкка кудурети жетпесе, анда намаз окубайт ал. Башын да кыймылдата албай жатып калды, колу дагы жок, путу дагы жок, башын да кыймылдата албай жатат ал. Анда эмне кылат ал? Анда намаз окубайт. Ушун Аллах Таала ага жүктөбөйт андай адамга, себеби сакыт болот. Түшүнүктүү? Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллах Таала өзү күчү жеткен нерсени жүктөйт ар бир пендеге. Ал күчү жетпей жатат. Кээ бирлер эми баягы кашы менен окусун дегендер бар, кээ бир адамдар. Кашыны кыймылдатып, же болбосо көзөнүн дегендер бар. Жок, негизи бул ошол башка эле чектелет. Эгер ошол башы менен кыймылдаса, башы менен намаз окуса болот. Эгер башында кыймылдата албай калган абалда болуп калса, анда намаз окубай турат. Дарат чагында окуп болот ошо. Мисалы жок адамдарга дарат. Ал сакыт болот алда да. Чүнки ал пут өз саныдан жок болсо, ал пут жок деген да. Путун ары жуугаласа өз пут жок болуп турат анда. Түшүнүктүү? Бирок ошол кесилген жери болсо, ошол жерин жууп койсо болот дейт кээ. Ошол кесилген жери барбы? Мисалы ошол кесилген жери болсо, мисалы колу могу жерден кеткен, өзү могу жерге чейин жууш керек, өзү могу жерден турат. Ошондо ошол бай кесилген жери барбы? Ошол жерди жууп койсо болот. Өз негизи кол сакыт болуп кетти негизи ал. Сөз бар, больницада ооруп операция болуп жаткан тура албайт дарат алган. Таяммум кылат негизи, таяммум кылса. Немесинен да төшөгүн. Эгер ошол жерде чаң болсо, ошол текчесиде, же ошол кийимиде, ошону чаң болсо, ошол жерде эле кул. Жатып алуу жок. Ошол жатып алып, путуну кыбла жака чозуп, аз-маз баш бел жагын көтөрүп, кыблага карап коет, бирок ошо башы менен окуй берет. Башы менен кыймылдап намазын окуй берет негизи. Эгер бирөө жарым ошол жерде дарат кылдырып кое турган, эгер суу зыян кылбаса, дарат кылдырып койсо болот. Дарат кылдырса, эгер жок болсо, анда ошол таяммум кылып окуй берет негизи. Аллаху алам.